Урматтуу журналисттер, мунун бардыгыңар билип койгула. Бул жасалма бийлик тарабынан жеке Ташиев тарабынан уюштурулган кылмыш иши. Биз мыйзамдык жактан дагы, саясий жактан дагы күрөштү улантабыз. Камчы, угуп кой. Мен сага окшоп эч убакта жалдырап барбайм. Мен эч убакта бийлик менен соодалашкан эмесмин сага окшоп. Аягына чейин мыйзам менен саясий күрөштү улантабыз. Ташиевдин кылганын биз эртелгеч мыйзамсыз, адилетсиз экенин биз далилдейбиз. Экинчи часть, ошол экинчи часть менен 5 жыл берип атат. Ал жерде таптак жазылып турат. Группа лиц деп. Бир эле киши отурат го, бардыңар көрдүңөр, урматтуу журналисттер. Камчы, көзүм көрөбү бир эле киши отурат бул жерде. Группа жок эч кандай. Кантип экинчи часть менен соттоп атасыңар уялбай? Бул соттун бети жок. Бул бийликтин бети жок. Камчынын бети жок булардын. Бул деген туура эмес жана адилетсиз. Адилетсиз мамлекетте, адилеттүүлүк жүргүзө албаган бийликте эч убакта мамлекетте стабилдүүлүк болбойт, эч убакта жакшылык болбойт. Мунун бардыгы Ташиевдин ойлонуп тапкан, бизди жок кылуу боюнча, мени жок кылуу боюнча, телеканалды жок кылуу боюнча гана саясаты кылмышчы болгон. Камчы УКМКны пайдаланып атат. Эгерде колуңда УКМКң жок болсо, сенин колуңан эч нерсе келбейт. Сен мени, талайды жана башка журналисттерди, саясатчыларды УКМКнын гана күчү менен басып атасың. Колуңда УКМКң жок болсо, сен эч кимсиң, Камчы? Сен ошону билип кой.